Бизди интернеттен кандай коркунучтар күтүп турат? Персоналдык компьютерди зыянга учуратуучу программалык камсыздоону жуктуруп алуу коркунучу, жаман, жагымсыз мазмундагы нерселерге кирүү. Бул зордук зомбулукка, баңгиликке, өзүн өлтүрүүгө, тамактан баш тартууга, киши өлтүрүүгө, улутчулдук идеологияга түрткү болуучу мазмундагы беттер. Интернеттен көңүл ачууну көздөп, мисалы, оюндарды издеп жатканда күтүүсүз карта ойноочу серверге кабылып калып, чоң суммадагы акчаны уттуруу, чексиз ойлонулбаган сатып алуулар. Интернет бул адамзаттын зор ойлоп табууларынын бирден бири болуп, жашообузду түп тамырынан бери өзгөрттү. Азыр биз интернет менен байланыштуу маалымат коопсуздугу деген эмне экендигин талдап көрөлү. Интернет эң зор мааниси бар ачылыш, бирок ошол эле интернеттеги маалымат коопсуздугу жөнүндө дагы билүү керек. Маалымат коопсуздугу бул маалыматты жана анын ээсин ар кандай кокустан же атайын эле кара ниеттик менен жасалган таасирлерден сактоо. Маалымат бул бизди курчап турган дүйнө туурасындагы билдирүүлөр. Алар текст, добуш, видео, графикалык, сан түрүндө болот. Бүгүнкү санариптик коомдо маалымат таратууга баарыбыз катышабыз жана маалыматты медиадан эле эмес бардык жактан алабыз. Адатта ар бир адам эртең менен туруп эле смартфонуна үңүлөт да социалдык тармакка же мессенджерлерге кирип жаңы билдирүү, жаңылыктар менен тааныша баштайт. Ошентип баарыбыздын таңыбыз маалымат алуу менен башталып, кечке чейин анын курчоосунда жүрөбүз. Бирок бизге жеткен маалыматтын баарына эле ишенүүгө болобу? Жок. Тактабай туруп эч бир маалыматка 100% ишенүүгө болбойт. Аларды талдай билүү үчүн медиа сабаттуулук жөндөмү же атайын билим талап кылынат. Медиа сабаттуулук маалыматты угуп, көрүп эле тим болбой, ага сын көз караш менен карап, анализдеп баа бере турган жөндөм. Башкача айтканда, маалыматты ким, эмне үчүн жана кайда жайгаштырганын аныктап, анын тактыгын текшерип, максатын түшүнүү деген сөз. Медиа сабаттуулук бул образдарды, добуштарды жана билдирүүлөрдү кабыл алуу менен анализдөө жана баалоо жөндөмдүүлүгү, жана ошондой эле медиа дүйнөдө жеке максатта компоненттүүлүк менен пикир алмаша билүү жөндөмү. Медиа жана маалыматтык сабаттуулук бул медианы, массалык маалымат каражаттарын жана башка маалымат булактарын натыйжалуу пайдалана билүү жөндөмү. Медиа сабаттуулук заманбап шартта зарыл болгон жөндөм. Адатта биз базардан азык-түлүк товар сатып алууда анын сапатына өзгөчө көңүл бурабыз. Сапатсыз продукт адамдын ден соолугун жабыркатышы мүмкүн. Маалымат деле ошол сыяктуу. Эгер ал жалган же такталбаган болсо, олуттуу кесепеттерге алып келет. Бүгүнкү интернеттеги толгон токой маалымат агымынан керектүү, так, чындыкка дал келген маалыматты таба билүү үчүн медиа сабаттуу болуш керек. Сабаттуулук бул окуганды, жазганды билүү. Компьютердик сабаттуулук компьютерде иштей билүү. Маалыматтык сабаттуулук компьютерде иштей билүү жана маалыматты чогултуу, кайра аны иштете билүү. Медиа сабаттуулук болсо анализдөө, баалоо жана медианын ар кандай түрүндө билдирүү жарата билүү. Бүгүнкү күндө тили чыккан кичинекей баладан кары-картаңдарга чейин көтөрүп жүргөн уюлук телефондун зыяны жөнүндө маалыматыңыз барбы? Чындыгында ыңгайлуулугу, зарыл жумуштарды дароо бүтүргөнгө мүмкүнчүлүк түзүлгөнүнө көпчүлүгү сүйүнүп, чөнтөк телефондун тийгизген зыяндарына кол шилтеп, көз жумуп келебиз. Эң биринчи зыян компьютер. Телевизорго салыштырмалуу уюлук телефондон өзгөчө көп электромагнит чыккандыктан, аны менен сүйлөшүп жатканда башты, көздү ысытып, нерв системасына чоң зыянын тийгизет. Эгерде сиз уюлдук телефон менен өтө көп убактыңызды чектебей сүйлөшсөңүз, иммунитетиңизге чоң коркунучтуу болот. Американын окумуштууларынын изилдөөсүнө таянсак, мээсине шиш пайда болуп өлгөн адамдардын өлүмүнө дал ушул уюлдук телефон себеп болгон. Ал эми Норвегия менен Даниянын изилдөөлөрү уюлдук байланыш менен тыгыз мамиледе жүргөндөр баш оорусуна, уйкусу канбай жиндери бат келээрин билдиришкен. Иштебей, жөн эле жаныңызда жаткан телефондун да зыяны бар. Францияда катуу жаан жаап, чагылган түшүп жатканда жашоочуларга уюлдук телефон менен сүйлөшүүгө катуу тыюу салынган. Анткени электромагнит менен чагылгандын мамилеси тууралуу айтпаса да белгилүү. Швецияда кээ бир уюлдук телефондон адамдар аллергия болушат. Ушундай илдетке кабылгандарга мамлекеттик бюджеттен $250,000 төлөнүп берилет. Ал акчаны алган Швециянын жараны борбордун четиндеги телефон тартпаган райондордун бирине көчүп кетүүгө акысы бар. Эгер мүмкүн болсо телефонду пайдаланбаңыз. 3-4 минуттан ачык сүйлөшпөө. Жаш балдарга мүмкүн болсо колуна телефон карматпоо. Боюнда бар аялдарга телефон колдонбоо. Телефондун пайдасы: адамдар арасындагы байланышты кеңейтет. Ата-энелер үчүн балдарын көзөмөлдөө.
Коопсуздук үчүн милицияга чалууга, тез жардамга чалууга ыңгайлуу. Интернеттен керектүү маалыматтарды табуу. Жашообузга кереги тийген калькулятор, ойготкуч сааттар, фонариктер жардамга келет. Интернет тармагындагы жүрүм-турум эрежелери. Эч качан бейтанышка өзүңөрдүн аты жөнүңөрдү, телефондун номурун, жашаган же окуган белгилерди, кредиттик карталардын сандарын же жашыруун атыңар тууралуу айтпагыла. Өзүңөр жөнүндө эч кандай маалыматты көрсөтпөгөн, экрандык кысымды, окуган мектептин дарегин көп барган же эс алган же барууга мерчемдештирип жаткан жайлардын бейтарап атын пайдалангыла. Компьютердин иштөөсүндө бир нерсе сизди кабатыргылып жатса, аны тезинен өчүрүү керек. Бул жөнүндө ата-энеңе же башка улууларга айтып бергиле. Интернетте болгон сизди оңтойсуздануу, уялып кысылуу же тынчсызданууну алып келген окуялар тууралуу сөзсүз улууларга айткыла. Интернеттен таанышкан бейтааныш адам менен жеке кезигишүүгө барганга эч качан макул болбогула. Мындай чакыруулар жөнүндө токтоосуз ата-энеңерге айтып бергиле. Электрондук почта менен же чатта жеке маалыматтык билүү үчүн кыйытма суроолорду берип же сексуалдык мүнөздөгү сунуштардын четин чыгарып, билдирүүлөрдү жазса, ошол эле учурда тезинен өчүрүп, байланышты токтоткула. Бул жөнүндө ата-энеңерге айтып бергиле. Интернетте коопсуз баарлашуунун эрежелери. Бейтааныш адамдарга өзүңөрдүн профилди ачууга жол бербегиле. Интернетте жүктөп жөнөткөн маалыматтын бардыгына көз салып туруңуз. Кандай гана себеп болбосун, бейтааныш адамдарга жеке маалыматыңарды бербегиле. Силер тааныбаган агрессивдүү жана шектүү адам келген билдирүүлөрдү тоготпой, этибар албай көңүл салбоо керек. Онлайн баарлашуу жашыруун эмес экендигин түшүнүү керек. Башка колдонуучулар сиздин жеке каталышууңарды көчүрүп, чыгарып жана башкаларга айтып коюшу мүмкүн. Интернетти колдонуунун жалпы коопсуздук эрежеси. Интернетке кошулуунун алдында компьютерди вируска каршы коргонуусун күйгүзүлгөнүн текшергиле. Программалык камсыздоону коргоо версиясын жаңылагыла. Компьютерге зыяндуу файлдарды жүктөөгө алып келүүчү гиперссылкаларды активдештирбегиле. Компьютерге тааныш эмес веб-сайттарды программалык камсыздоону орнотпогула. Тааныш эмес веб-сайттарга жайгаштырылган баннерлерди активдештирбегиле. Эгерде электрондук почта аркылуу жөнөтүүчү силерге тааныш эмес болсо, ал жөнөткөн файлдарды ачпагыла. Интернетте өздүк маалыматыңар менен бөлүшпөгүлө. Колдонуучунун атын, пароль талап кылган корголгон сайттарды колдонгула. Пароль тамга жана сандан турган 8ден кем эмес символдордон туруусу керек. Ал көпчүлүккө белгилүү жөнөкөй сөздөн же даталардан болбосу зарыл. Интернет аркылуу таанышкан адам менен жолугууга көнбөңүз. Сүрөтүңүздү жөнөтпөңүз. Өзүңүз тууралуу маалымат бербеңиз. Бул эрежелерди дайым сактоого тийиш. Бүгүнкү бул сабакта интернеттен таанышкан адамың менен жеке жолугушууга болобу? Интернетке кирүү үчүн сабаттуу болуу керекпи? Медиа сабаттуулук деген эмне? Маалымат коопсуздугунан кантип сактанса болот? Интернетти пайдаланууда ден соолукка тийгизген таасири кандай? Интернет деген эмне? Деген суроолорго жооп алдык. Биз маалымат жагынан сабаттуу болушубуз керек. Бул жарандардын жеке коопсуздугун коргоого гана эмес, жалпы улуттук коопсуздукка байланыштуу чечимдерди кабыл алганга да жардам берет. Биздин жашоодо дайыма ачылыштар болуп, ийгиликтер көп болсун. Маалыматтык коопсуздук улуттук коопсуздуктун бир бөлүгү.